27 bölüm. Дөөт ичинен минтип ойлоду. Акыры бир күн мен Шабулдун колуна түшөм. Андыктан мен үчүн Пелиштиликтердин жерине качып баргандан артык эч нерсе жок. Ошондо Шабул мени аңдыганын коет. Исраил жеринен мындан ары издебей калат. Анын колунан мен ошентип качып кутулам. Дөөт ордунан туруп, жанындагы 600 кишиси менен Гат падышасы Маох уулу Акишке келди. Ошентип Дөөт өз кишилери менен, алардын ар бири өз үй бүлөсү менен өзүнүн эки аялы, Израилдик Акинам жана мурун Кармелдик Набалдын аялы болгон Абигейл менен Гаттагы Акиштикинде жашап калды. Дөөттүн Гатка качып кеткенин Шабулга билдиришти. Ошондон кийин ал аны издебей калды. Дөөт Акишке мындай деди: "Эгер мен сенин алдыңда ырайым тапсам, анда кичинекей шаарлардын биринен мага орун берилсин. Мен ошол жерде жашайын. Сенин кулуңа сени менен бирге падышанын шаарында жашоонун кандай кажети бар?" Ошондо Акиш ага Сыкылакты берди. Ошондон ушул кезге чейин Сыкылак Жүйүттүн падышаларына тиешелүү. Дөөт Пелишти өлкөсүндө 1 жыл 4 ай жашады. Дөөт өз кишилери менен чыгып, Гешурлуктарды, Гезирликтерди, Амалыктыктарды талкалап турду. Алар бул өлкөдө Шурга чейин, ал тургай Мисир жерине чейин эчактан бери жашап келишкен. Дөөт ал өлкөнү талкалады. Аял эркегин тирүү калтырбай, койлорун, өгүздөрүн, эшектерин, төөлөрүн, кийимдерин талап тоноп Акишке кайтып келип турду. Акиш Дөөттөн "Бүгүн кимдерге кол салдыңар?" деп сурады. Дөөт ага Жүйүт аймагынын түштүк жагына, Жерахмеелдин түштүк жагына, Кейнинин түштүк жагына деп жооп берди. Дөөт эркегин да, аялын да тирүү калтырган жок. Алар биз жөнүндө Дөөт ушундай кылган. Анын Пелишти өлкөсүндө өткөргөн мезгилинде кылган иштери ушундай болгон деп айтышпасын деп аларды Гатка алып келген жок. Акиш Дөөткө ишенип, ал өз эли Исраилга жек көрүндү болуп калды. Эми ал менин түбөлүк кулум болот деди. 8-бөлүм. Буркандарга багышталган тамак аш жөнүндө баарыбыз эле билебиз. Анткени баарыбызда эле билим бар. Бирок билим адамды текебер кылат. Ал эми сүйүү адамдын акылына акыл кошот. Бир нерсе билем деп ойлогон адам эмнени билүү керек экендигин али биле элек. Бирок Кудай өзүн сүйгөн адамга билим берген. Буркандарга багышталган тамак ашты жегенге болор болбосу жөнүндө сөз кыла турган болсок, биз Буркандын бул дүйнөдө эч нерсеге арзыбаган нерсе экенин, жалгыз Кудайдан башка Кудай жок экендигин билебиз. Жер үстүндө болобу, асманда болобу, Кудай деп аталгандар бар болгону менен, анткени көптөгөн кудайлар жана үстөмдүк кылуучулар бар. Бизде бир гана Кудай ата бар. Баарын ал жараткан, биз да ал үчүн жаратылганбыз. Ошондой эле бир гана Теңир Иса Машаяк бар. Баары ал аркылуу жаратылган, биз да ал аркылуу жаратылганбыз. Бирок баарында эле мындай билим жок. Кээ бирөөлөр азыркыга чейин өздөрүнүн бутпарастык эски адаты боюнча бул тамакты буркандарга багышталган тамак катары жешет. Алардын абийири алсыз болгондуктан булганат. Тамак бизди Кудайга жакындатпайт. Жесек бир нерсеге ээ болбойбуз. Жебей койсок эч нерсе жоготпойбуз. Бирок сак болгула. Силердин ушул эркиндигиңер алсыздар үчүн азгырык болбосун. Эгерде алсыз бир тууганың, билимдүүмүн деген сенин бутканада тамак жеп отурганыңды көрүп калса, буркандарга багышталган тамак аштан анын да жегиси келбес бекен. Машаяк сенин ушул алсыз бир тууганың үчүн да өлгөн. Сен болсо өз билимиң менен аны өлүмгө дуушар кылып жатасың. Алсыз бир туугандарыңардын абийирин жаралап, аларга каршы күнөө кылууңар менен силер Машаякка каршы күнөө кылып жатасыңар. Эгерде мен жеп жаткан тамак бир тууганымдын азгырылышына түрткү болсо, бир тууганым азгырылбашы үчүн мен этти эч качан оозума албайм. 6-бөлүм. Теңирден мага сөз болду. Адам уулу, Исраил тоолоруна жүзүңдү бур, аларга каршы пайгамбарчылык кыл. Аларга айт: Исраил тоолору, Кудай Теңирдин сөзүн уккула. Кудай Теңир тоолорго жана адырларга, өрөөндөргө жана кокту колотторго мындай дейт: Мен силерге каршы кылыч жиберем. Бийик жерлердеги бутканаларыңарды кыйратам. Курмандык чалынуучу жайларыңар кыйратылат. Күнгө арнап тургузган мамыларыңар талкаланат. Өлтүрүлгөн адамдарыңарды жасалма кудайларыңардын алдына ыргытам. Исраил уулдарынын өлүктөрүн өздөрүнүн жасалма кудайларынын алдына коем. Сөөктөрүңөрдү курмандык чалынуучу жайларыңардын тегерегине чачам. Курмандык чалынуучу жайларыңар кыйратылып талкаланышы үчүн, жасалма кудайларыңар талкаланып жок болушу үчүн, күнгө арналган мамыларыңар талкаланышы үчүн, иштериңер түп тамыры менен жок кылынышы үчүн. Силер жашаган бардык шаарлар кыйратылат. Бийик жерлердеги бутканаларыңар талкаланат. Адамдарыңарды өлтүрүшөт. Ошондо менин Теңир экенимди билесиңер. Бирок мен калдык калтырам. Силер кайсы өлкөлөрдө чачылып жүрсөңөр, ошол өлкөлөрдөгү элдердин арасында кылычтан аман калган элиңер болот.
аман калып элдердин арасына туткундалып кеткен элиңер, мен алардын менден баш тарткан бузулган жүрөгүн, буркандардын артынан ээрчиген бузулган көздөрүн кыйратканда мен жөнүндө эстешет жана өздөрүнөн, өздөрү кылган кыянат иштеринен, ыпластыктарынан жийиргенишет. Ошентип алар менин теңир экенимди билишет. Аларга ушундай алаамат каптатам деп бекер айтпаганымды билишет. Кудай Теңир мындай дейт: кол чап, бутуң менен жертеп, анан айт: Исраил үйүнүн бардык жийиркеништүү кыянат иштери үчүн кайгы. Алар кылычтан, ачарчылыктан жана жугуштуу оорудан өлүшөт. Ким алыста болсо, ал жугуштуу оорудан өлөт. Ким жакын жерде болсо, ал кылычтан өлөт. Ал эми курчоодо калган ачкачылыктан өлөт. Өзүмдүн аларга болгон каарымды ушинтип бүт төгөм. Өлтүрүлгөндөр өздөрүнүн курмандык чалынуучу жайларынын тегерегинде, жасалма кудайлардын арасында жатканда, ар кандай бийик дөбөлөрдө, ар кайсы тоонун чокусунда, ар кандай жашыл дарактардын түбүндө, ар кандай бутактуу эмендин түбүндө, өздөрүнүн жасалма кудайларына жыпар жыттуу зат түтөткөн жерлерде жатканда, силер менин теңир экенимди билесиңер. Ошентип мен аларга каршы колумду сунуп, бул жерди чөлдөн Диблага чейин алар жашаган бардык жерлерди чөлгө жана ээн талаага айландырам. Ошондо алар менин теңир экенимди билишет. 43-забур. Ырчылар тобунун башчысына Корактын уулдарынын үйрөтүүсү. Кудай, сенин мурунку заманда ата-бабаларыбыздын убагында эмне кылганыңды бизге ата-бабаларыбыз айтып беришкен. Биз өз кулагыбыз менен укканбыз. Сен өз колуң менен элдерди жок кылып, ордуна аларды жайгаштырдың. Урууларды талкалап, кууп чыгардың. Анткени алар жерге өз кылычы менен ээ болушкан жок. Аларды өздөрүнүн күчү куткарган жок. Тескерисинче аларды сенин оң колуң, сенин күчүң, сенин жүзүңдүн жарыгы куткарды. Анткени сен аларга ырайым кылдың. Кудай, менин падышам, сен ошол эле Кудайсың. Жакыпты куткар. Биз сени менен душмандарыбызды мүйүзүбүз менен сүзөбүз. Сенин ысымың менен бизге каршы чыккандарды бутубуз менен тебелейбиз. Анткени мен өзүмдүн жаамада таянбайм, мени кылычым да куткарбайт. Бирок сен бизди душмандарыбыздан куткарасың, бизди жек көргөндөрдү маскара кыласың. Кудайды күн сайын мактайбыз, сенин ысымыңды түбөлүк даңктайбыз. Бирок сен азыр бизди таштап койдуң, уятка калтырдың. Биздин аскерлер менен бирге чыкпай жатасың. Бизди душмандарыбыздан качууга мажбур кылдың. Бизди жек көргөндөр бизди талап тоноп жатышат. Бизди койлордой кылып жеш үчүн салып бердиң. Бизди элдер арасына чачып жибердиң. Өз элиңди эч кандай кирешесиз сатып жибердиң. Анын баасын көтөрбөдүң. Бизди коңшуларыбызга шылдың кылганга салып бердиң. Тегерегибизде жашагандарга күлкү кылганга, кордотконго салып бердиң. Сен бизди эл арасында ылакап кылдың. Бөтөн элдер баштарын чайкап, бизди күлкү кылышат. Күн сайын маскара болом. Уялганымдан бетим кызарат. Кордоочулар менен ушакчылардын сөздөрүнөн, душмандарым менен өч алуучулардын көздөрүнөн уялганымдан бетим кызарат. Ушунун баары башыбызга түштү. Бирок биз сени унуткан жокпуз. Сенин келишимиңди бузган жокпуз. Жүрөгүбүз артка бурулган жок. Буттарыбыз сенин жолуңдан чыккан жок. Сен бизди ажыдаарлар жашаган жерде талкалаганда да, бизге ажал сөлөкөтүн каптатканда да, биз анткен жокпуз. Эгерде биз өз Кудайыбыздын атын унутуп койсок, колубузду башка Кудайга сунсак, анда Кудай бизди ушул үчүн жазалабай коймок беле? Анткени ал жүрөктө жаткан сырларды билет. Бирок сен үчүн бизди күн сайын өлтүрүшөт. Бизди союла турган койлордой көрүшөт. Ордуңан тур Теңир. Эмнеге уктап жатасың? Ойгон, бизден биротоло баш тартпа. Эмне үчүн сен бизден өз жүзүңдү жашырып жатасың? Эмне үчүн биздин кайгыбызды, эзилгенибизди унутуп жатасың? Анткени биздин жаныбыз топурактай тебеленди. Ичибиз топуракка жабышып калды. Бизге жардамга кел. Өз ырайымың үчүн бизди куткар.